Assalamu alaikum urmаттуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Урматтуу Кадамжай эли жана Кадамжай шаарынын меймандары. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Кирип келген баарыңыздарга ушул жыл жакшылыктын, тынчтыктын жылы болсун. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Кадамжайдын жакшы жерлери. Şu Кадамжайыбыздын өнүгүп аткан объектилери, жаңы курулуп аткан курулуштары менен тааныштырам сиздерди. Кудайга шүгүр Кадамжайыбызда кар жаады. Жеңил болсо дагы күн мурдага караганда бир аз жылуураак. Себеби плюсовойду көрсөтүп атат. Бүгүн ушундай бир жакшы ачылыш, жакшы жаңылык болот экен. Ошолор менен сиздерди тааныштырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей тиги биздин катыраң тоолорубуз, Азирет Алинин асты жагы. Жогорку Кадамжай деп коебуз, бирок негизги Кадамжай ошол жер. Биз районду, Пүлгөндү Кадамжай деп түшүнөбүз. Кадамжайыбыз Кудайга шүгүр өнүгүп атат, өнүп өсүп атат. Мынандай мурдагы бир 10 жылдын арага караганда жакшы социалдык объектилер, жаңы магазиндер, элге кызмат көрсөтүүчү курулуштар, банктар курулган. Ошолордун дагы бир жакшы ачылышы болот экен бүгүн. Ошол жака карап кетип атабыз азыр. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мына көрдүңүздөр Кадамжайыбыздын сагынгандар үчүн бир общий обзорун көрсөттүм. Азыр мына жерде сиздер автошина, Бостон маркет, Сантех маркет деген объектилерди көрүп турасыздар. Булар 2022 жылы курулуп, бүтүп ишке түшкөн толук объекттердин бири. Анын жаныга дагы бир ишкерлерибиз өзүнүн объектилерин куруп аткан чагы бир жылда кийинки жылга ушул объектилер дагы ишке түшүп,
kadimkidey kadamjayыбыз şaardın körkün berip özünün körküne çıkıp kalat. Men bul jerge kelgendin sebebi muna tetiге körüp turgan Koğuz şarlar menen kozdolup turgan Aktek firması bugün açılış azemi bolgan. Oşonu sizlerge tartıp körgözeyim. Bul жерде neler var, kanday жаңылыктар бар eкен деген malumatты bereyin деген niyette oşol жерге keldim. Hazır ötüp içiden köröbüz.